27 ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Саламатсыздарбы? Москвада басмакадада чыккан өрттөн кыргызстандык атуулдарда жабыр тартты деген маалыматтар айтылууда. Ишемби жана жекшемби күнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова. Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Москванын басмаканасынын кампасына чыккан өрттө каза тапкандар арасында кыргызстандыктардын бар жоктугун тактап жатат. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдирди. Орусиянын мамлекеттик Вести телеберүүсү каза тапкан 17 адамдын баары кыргызстандык экенин кабарлады. Ал эми жергиликтүү дагы башка булактар болжол менен 16 адам өрттүн курмандыгы болгонун жана алар КМШ жарандары экенин, 4-өө оор абалда ооруканага жеткирилгенин жазышууда. Бүгүн эртең менен Москванын түндүк чыгышында жайгашкан типографиянын кампасынан өрт чыгып 4 кабаттуу турак жайга тараган. Куткаруучулар 10дон ашык адамды чыгарып калууга жетишкени айтылууда. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза тапкандардын баары камалып калганын, куткаруучулар дубалды бузуп киргенин маалымдады. РИА Новости агенттиги маркумдар уктаган бойдон түтүнгө уланып калганын жазып чыкты. Өрт чыккан кампа Печатный экспресс типографиясына таандык. Азыр окуя боюнча кылмыш иши козголуп, өрттүн себептери аныкталууда. Кечиресиздер, азыр эле Москвадагы болуп жаткан азыркы өрт маселеси боюнча Москва шаарындагы Алтуфьев шоссесинде жайгашкан типографияда чыккан өрт тууралуу бизге түз эфирден ал жакта кесиптешибиз чыгып жатат. Аны менен кабарчы Зайырбек Бактыбаев маектешмекчи. Зайырбек, сөз сизде. Алло, саламатсыздарбы? Бизди угуп атасыздарбы? Алло, да. Белек мырза, азыр биз менен түз байланышта ошо Москвадагы окуяга күбө болгон, ошол жерде билген Белек деген жигит, кыргыз жигити байланышка чыгып атат. Белек мырза, айрым маалыматтарда ошо КМШ жарандары каза болду деген сөздөр айтылып атат. Анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандары бар деген сөздөр болуп атат. Өзүңүздөн уксак, ошо сизде кандай маалыматтар бар? Чындыгында эле каза тапкандардын арасында кыргыз жарандары барбы? Болбойса, просто сейчас эмоция орусча аралашып кетет. Айта бериңиз. Азыр убакта по последним данным сейчас была пресс-конференция, и объявили, что сейчас в данный момент 16 человек, короче, каза болушту деди, угарный газ менен. Анын ичинде, конечно, кыргыздар бар, почти 14. Биз азыр иштеген адамдар менен сүйлөшүп эме кылганыбыз маалымат боюнча, получается, 2 жарандык орустар, булар аялдар. И получается 14 биздин Кыргызстандын адамдары. Основном это женщины, девушки. И сейчас все в шоковом состоянии. Получается так, что фу, май гад. Белек мырза, айтсаңыз, бул окуя саат канчаларда болду, анан кандайча болду? Тергөөнүн жыйынтыктары эмне деп атат, алгачкы маалыматтар? Информация была такая, что 7:50 возгорание болот биринчи этаждан. Анан ал жакта эме болгондо, лифт, грузовой лифт. Ошол грузовой лифт шахтадан дым көтөрүлүп 4-этажда ошо кыздар иштей турган бар, ручной операция деген цех бар. Ал жакта основном көп биздин жарандар, Кыргызстандын жарандары, кыз келиндер иштейт, балдар да иштейт. Ошол жерден дым көтөрүлүп 4-этажга чыгат. Чыккандан кийин каких-то 1 минуттун ичинде ал ошо лифттен чыкканда кичинекей мындай помещение бар да, ошол жерден эки жагында и 3 жерде эшик бар. Бирөө лифттики 4 эшик, бирөө цехке кете турган 2 эшик, ал эме раздевалкаларга кийин чечине турган жерде. В этот момент 7:50 болгондо бул саат 8-де пересменка болот. Ночная смена и дневная смена. Ошол моментте болуп атат бул. Айрым маалыматтарда айтылып атпайбы, жанагы бул кыздар уктап жаткан маалда өрт чыкты депчи, алар чындап эле ошол жерде жашап укташчу эле? Дим ошентип айтат, я не знаю, вот билбегенден кийин эмне кылып айтышат.
Вот мое чисто мнение. Я в этой типографии проработал много лет. Я знаю, там никто не спит, потому что где-то иштеген келди. Чырактай кыздар 18-ке чыкпаган чыгып жаш келин боюнда бар ошо. Түшүнүктүү. Белек мырза, дагы бир суроо. Ошол жерде канча адам иштечү эле басмаканада? Анын ичинде кыргызстандыктар канча эле деп сурагым келип атат. Кыргызстандар основная масса кыргыздар. Канча адам иштечү? Основная масса, даже примерно 70% это граждане Кыргызстана. Чоң рахмат, Белек мырза. Биз менен түз байланышта Москвадан кыргызстандык. Анан то, что силерге маалымат келип аткан, то, что уктап аткан деген, ал эч ким уктабайт деген жерде. Түшүндүк. А то информация башка барып калат, анан баягы эле кыргыздарды эле жаман кылат. Түшүнүктүү. Биз менен түз байланышта азыр Москвада жашаган кыргызстандык Белек аттуу жаран болду. Ал ошо Москвада чыккан бүгүнкү өрт тууралуу бизге кененирээк маалымат берди. Чоң рахмат, кесиптешим Зайырбек Бактыбаев түз байланышка чыкты. Бул Москвадан чыккан өрт боюнча акыркы маалыматтарды, такталган маалыматтарды Азаттык радиосунун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Белек мырза, азыр биз менен түз байланышта ошо Москвадагы окуяга күбө болгон, ошол жерде билген Белек деген жигит, кыргыз жигити байланышка чыгып атат. Белек мырза, айрым маалыматтарда ушу КМШ жарандары каза болду деген сөздөр айтылып атат. Анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандары бар деген сөздөр болуп атат. Өзүңүздөн уксак, ушу сизде кандай маалыматтар бар? Чындыгында эле каза тапкандардын арасында кыргыз жарандары барбы? Болбойса, просто сейчас эмоция орусча аралашып кетет. Айта бериңиз. Бул убакта по последним данным сейчас была пресс-конференция, и объявили, что сейчас в данный момент 16 человек, короче, каза болушту деди, угарный газ менен. Анын ичинде, конечно, кыргыздар бар, почти 14 биз азыр иштеген адамдар менен сүйлөшүп эме кылганыбыз маалымат боюнча, получается, эки жарандык орустар, булар аялдар. И получается 14 биздин Кыргызстандын адамдары. Основном это женщины, девушки. И сейчас все в шоковом состоянии. Получается так, что фу, май гад. Белек мырза, айтсаңыз, бул окуя саат канчаларда болду, анан кандайча болду? Тергөөнүн жыйынтыктары эмне деп атат, алгачкы маалыматтар? Информация была такая, что 7:50 возгорание болот биринчи этаждан. Анан ал жакта эме болгондо, лифт, грузовой лифт. Ошол грузовой лифт шахтадан дым көтөрүлүп 4-этажда ошо кыздар иштей турган бар, ручная операция деген цех бар. Ал жакта основном көп биздин жарандар, Кыргызстандын жарандары, кыз келиндер иштейт, балдар да иштейт. Ошол жерден дым көтөрүлүп 4-этажга чыгат. Чыккандан кийин за каких-то 1 минуттун ичинде ал ошо лифттен чыкканда кичинекей мындай помещение бар да, ошол жерден эки жагында и 3 жерде эшик бар. Бирөө лифттики 4 эшик, бирөө цехке кете турган 2 эшик, ал эме раздевалкаларга кийин чечине турган жерде. В этот момент бүгүн эртең менен Москванын түндүк чыгышында жайгашкан типографиянын кампасынан өрт чыгып 4 кабаттуу турак жайга тараган. Куткаруучулар 10дон ашык адамды чыгарып калууга жетишкени айтылууда. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза тапкандардын баары камалып калганын, куткаруучулар дубалды бузуп киргенин маалымдады. РИА Новости агенттиги маркумдар уктаган бойдон түтүнгө уланып калганын жазып чыкты. Өрт чыккан кампа Печатный экспресс типографиясына таандык. Азыр окуя боюнча кылмыш иши козголуп, өрттүн себептери аныкталууда. Кечиресиздер, азыр эле Москвадагы болуп жаткан азыркы өрт маселеси боюнча Москва шаарындагы Алтуфьев шоссесинде жайгашкан типографияда чыккан өрт тууралуу бизге түз эфирден ал жакта кесиптешибиз чыгып жатат. Аны менен кабарчы Зайырбек Бактыбаев маектешмекчи. Зайырбек, сөз сизде. Алло, саламатсыздарбы? Бизди угуп атасыздарбы? Алло, да. 27 август ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Саламатсыздарбы? Москвада басмакадада чыккан өрттөн кыргызстандык атуулдар да жабыр тартты деген маалыматтар айтылууда.
Ишемби жана жекшемби күнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова. Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Москванын басмаканасынын кампасына чыккан өрттө каза тапкандар арасында кыргызстандыктардын бар жоктугун тактап жатат. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдирди. Орусиянын мамлекеттик Вести телеберүүсү каза тапкан 17 адамдын баары кыргызстандык экенин кабарлады. Ал эми жергиликтүү дагы башка булактар болжол менен 16 адам өрттүн курмандыгы болгонун жана алар КМШ жарандар экенин, 4-өө оор абалда ооруканага жеткирилгенин жазышууда. Келиндер иштейт, балдар да иштейт. Ошол жерден дым көтөрүлүп 4-нче этажга чыгат. Чыккандан кийин по каких-то 1 минуттун ичинде ал ошо лифттен чыкканда кичинекей мындай помещение бар да, ошол жерден эки жагында и 3 жерде эшик бар. Бирөө лифттики 4 эшик, бирөө цехке кете турган 2 эшик, ал эми раздевалкаларга кийин чечине турган жерде. В этот момент 7:50 болгондо бул саат 8-де пересменка болот. Ночная смена и дневная смена. Ошол моментте болуп атат бул. Айрым маалыматтарда айтылып атпайбы? Жанагы бул кыздар уктап жаткан маалда өрт чыкты депчи, алар чындап эле ошол жерде жашап укташчу беле? Дим ошентип айтат, я не знаю, вот билбегенден кийин эмне кылып айтышат. Вот мое чисто мнение. Я в этой типографии проработал много лет. Я знаю, там никто не спит, потому что где-то иштегени келди. Чырактай кыздар 18-ке чыкпаган, чыгып жаш келин боюнда бар ошо. Түшүнүктүү. Белек мырза, дагы бир суроо, ошол жерде канча адам иштечү эле басмаканада? Өрттүн себептери аныкталууда. Честер, азыр эле Москвадагы болуп жаткан азыркы өрт маселеси боюнча Москва шаарындагы Алтуфьев шоссесинде жайгашкан типографияда чыккан өрт тууралуу бизге түз эфирден ал жакта кесиптешибиз чыгып жатат. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешмекчи. Зайырбек, сөз сизде. Алло, саламатсыздарбы? Бизди угуп атасыздарбы? Алло, да. Белек мырза, азыр биз менен түз байланышта ошо Москвадагы окуяга күбө болгон, ошол жерде билген, белектеген жигит, кыргыз жигити байланышка чыгып атат. Белек мырза, айрым маалыматтарда ушу КМШ жарандары каза болду деген сөздөр айтылып атат. Анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандары бар деген сөздөр болуп атат. Өзүңүздөн уксак, ушу сизде кандай маалыматтар бар? Чындыгында эле каза тапкандардын арасында кыргыз жарандары барбы? Болбойса, просто сейчас эмоция орусча аралашып кетет. Айта бериңиз. Азыр убакта по последним данным сейчас была пресс-конференция, и объявили, что сейчас в данный момент 16 человек, короче, каза болушту деди, угарный газ менен. Анын ичинде, конечно, кыргыздар бар, почти 14. Биз азыр иштеген адамдар менен сүйлөшүп эме кылганыбыз маалымат боюнча, получается, 2 жарандык орустар, булар аялдар. И получается 14 биздин Кыргызстандын адамдары. Основном это женщины, девушки. И сейчас все в шоковом состоянии. Получается так, что фу, май гад. Белек мырза, айтсаңыз, бул окуя саат канчаларда болду, анан кандайча болду? Тергөөнүн жыйынтыктары эмне деп атат, алгачкы маалыматтар? Информация была такая, что 7:50 возгорание болот биринчи этаждан. Анан ал жакта эме болгондо лифт, грузовой лифт. Ошол грузовой лифт шахтадан дым көтөрүлүп 4-этаж. 4-этажда ошо кыздар иштей турган бар, ручная операция деген цех бар. Ал жакта основном көп биздин жарандар, Кыргызстандын жарандары кыз келет. Кыргызстандыктар канча эле деп сурагым келип атат. Кыргызстандар основная масса кыргыздар. Канча адам иштечү? Основная масса, даже примерно 70% это граждане Кыргызстана. Чоң рахмат, Белек мырза, биз менен түз байланышта Москвадан кыргызстандык. Анан то, что силерге маалымат келип аткан, то, что уктап аткан деген, ал эч уктабайт деген жерде. Түшүндүк.
А то информация башка барып калат, анан баягы эле кыргыздарды эле жаман кылат. Түшүнүктүү. Биз менен түз байланышта азыр Москвада жашаган кыргызстандык белек аттуу Жаран болду. Ал ошо Москвада чыккан бүгүнкү өрт тууралуу бизге кененирээк маалымат берди. Чоң рахмат, кесиптешimiz Айырбек Бактыбаев түз байланышка чыкты. Бул Москвадан чыккан өрт боюнча акыркы маалыматтарды, такталган маалыматтарды Азаттык радиосунун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Белек мырза, азыр биз менен түз байланышта ошо Москвадагы окуяга күбө болгон, ошол жерде билген Белек деген жигит, кыргыз жигити байланышка чыгып атат. Белек мырза, айрым маалыматтарда ушу КМШ жарандары каза болду деген сөздөр айтылып атат. Анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандары бар деген сөздөр болуп атат. Өзүңүздөн уксак, ушу сизде кандай маалыматтар бар? Чындыгында эле каза тапкандардын арасында кыргыз 27 август ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Саламатсыздарбы? Москвада басмакадада чыккан өрттөн кыргызстандык атуулдар да жабыр тартты деген маалыматтар айтылууда. Ишемби жана жекшемби күнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова. Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Москванын басмаканасынын кампасына чыккан өрттө каза тапкандар арасында кыргызстандыктардын бар жоктугун тактап жатат. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдирди. Орусиянын мамлекеттик Вести телеберүүсү каза тапкан 17 адамдын баары кыргызстандык экенин кабарлады. Ал эми жергиликтүү дагы башка булактар болжол менен 16 адам өрттүн курмандыгы болгонун жана алар КМШ жарандары экенин, 4-өө оор абалда ооруканага жеткирилгенин жазышууда. Бүгүн эртең менен Москванын түндүк чыгышында жайгашкан типографиянын кампасынан өрт чыгып 4 кабаттуу турак жайга тараган. Куткаруучулар 10дон ашык адамды чыгарып калууга жетишкени айтылууда. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза тапкандардын баары камалып калганын, куткаруучулар дубалды бузуп киргенин маалымдады. РИА Новости агенттиги маркумдар уктаган бойдон түтүнгө уланып калганын жазып чыкты. Өрт чыккан кампа Печатный экспресс типографиясына таандык. Азыр окуя боюнча кылмыш иши козголуп,